Саламатсыңар балдар. Мурдагы сабагыбызда сфинктерлер, акыркы сфинктерди айтып мына, анан кийин ушул мурдагы калган жерден улантабыз. Тамак сиңирүү системасындагы 3 бөлүккө бөлүп өтүп атат элек. 2 бөлүк 2 сабак жөнөтүлдү. Могу 3-үнчү сабак. Ушул менен буюрса тамак сиңирүү системасын бүтүп, кийинки темага өтөбүз. Пищеварение в тонком кишечнике. Ички ячейгидеги тамак сиңирүү. Тонкая кишка, ички ячейки – это самый длинный отдел пищеварительного тракта дейт. Ички ячейки эмне? Биздин пищеварительный трактыбыздагы, алиментарный тамак сиңирүү каналыбыздагы эң узун бөлүк экен. Мисалы, койлордукун карасак же бир башкаларын карасак, эмне өтө узун болот. Биз ошондой эле ички ячейки эмне? Тамак сиңирүү системасындагы эң узун бөлүк экен. Это главный орган пищеварения и всасывания дейт. Бул эмне негизги кандай дейт? Главный негизги орган дейт. Тамак сиңирүүдөгү жана ошону тамак сиңирүүдөгү ошону өзүнө сиңирип, канга сиңирип алуудагы эң негизги орган дейт. Кеттик кийинкиси. Мына эми могу схеманы карагыла. Өтө пайдалуу, өтө жакшы схема. Карасаңар, ферментативный гидролиз. Ферментативный гидролиз в пищеварительной системе человека дейт. Тамак сиңирүү системасындагы ферментативдик гидролиз дейт. Ферментативдик гидролизди кантип айткан эле? Ферменттердин жардамында молекулаларды гидролиз кылуу, майда-майда бөлүктөргө бөлүү. Гидролиз сууну гидросууга, сууну кошуп туруп, молекулаларды майда-майда бөлүктөргө бөлүү. Эми карагыла. Биз мисалы жеген тамагыбызда эмнелер болушу мүмкүн? Углеводдор болушу мүмкүн, могу жашыл түстөгүнүн үстүндө турат. Экинчиси белоктор, белки. Үчүнчүсү нуклеиновый кислоты, нуклеин кислоталары. Төртүнчүсү жири, майлар. Ушул 4 зат эми биздин тамак сиңирүү системасында кай жерде майдаланып баштап, майдаланып, кайсыл жерде сиңирилет. Эми ошол схема, бул схема көрсөтүп атат. Карагыла, эми жашыл карагыла. Углеводдор. Эң биринчи эле могу полосыртта, глотка, пищевод дейт. Ооз көңдөйү, глотка эмне? Кекиртек, пищевод кызыл өңөч. Ушул жерде нелер болот эми карайлы. Углеводдор ушул жерде эмне болот экен? Полисахаридтер, дисахаридтер, углеводдордун бөлүктөрү, баягындай. Гликоген, крахмалдар эмне? Сукроза, лактозалар, дисахаридтерге. Булар salivary amylase дейт, шилекейдеги амилаза. Шилекейде амилаза менен лизоцим деген фермент бар дедик. Амилаза углеводдорду талкалайт, лизоцим бактерияларды талкалоого жардам берет дедик. Ушул экөө бар. Эми жеген углеводдор, мисалы углеводко эмнелер болот? Шоколад, сахар, ширин нерселер. Углеводдор эмне? Эң алгач эле биздин тишибиз менен майдаланып туруп, эмне? Амилаза менен, шилекейдеги амилаза менен уже талкалана баштайт экен. Шилекейдеги амилаза деген фермент углеводдорду эмне талкалап баштайт экен. Демек, углеводдордун талкалануусу ооздо башталат. Анан булардан кийин алар меньше полисахариды дейт. Андан мальтоза дейт. Андан кийин эмне? Дагы кичинекей бөлүктөргө бөлүнөт экен. Анан жутулат. Эми карагыла, полосыртада ооз көңдөйүндө глотка, пищеводдорду эмне? Демек, углеводдор эле талкаланат экен. Башка нерселер, белок, нуклеин кислоталары, майлар бош турат. Демек, бул жерде булар эч кандай талкаланууга болбойт, талкаланбайт. Булар тиш менен эле майда бөлүктөргө бөлүнүшү мүмкүн, бирок эмне ферменттер менен талкаланбайт. Кеттик эми. Желудок дейт, ашказанда азыр. Ашказанда эч нерсе жазылбаптыр, демек ашказанда углеводдор талкаланбайт. Ашказанда эмне? Карасаңар, көк түстүү, көгүшүрөк түстүү. Протеин дейт, протеиндер, белоктор эмне? Ашказанда талкаланып баштайт экен. Ашказанда эмне? Пепсин деген фермент бар дегенбиз. Пепсин ферменти эмне? Белокторду кичинекей полипептидтерге бөлөт. Ашказанда бир гана эмне? Белоктордун эмне айтканда? Ашказанда белоктор талкаланып баштайт экен. Башка тамак заттары эмне? Бош турат.
ооз көңдөйүндө углеводдор талкалана баштайт экен. Ашказанда белоктор талкалана баштайт экен. А нуклеин кислоталар менен жирлер, майлар происходит небольшой кишечник дейт. Кишечникте ички ичегиде уже талкаланып баштайт экен. Эми ички ичегиде баарынын талкалануусу болот экен. Каралы эми. Үчүнчү просвет небольшой кишечник дейт. Ички ичегинде углеводдор ашказанда эч нерсе болбоду эле, эми ички ичегиге келдик. Ички ичегиде баягы оозубузда ооз көңдөйүндө талкаланганда кичинекей бөлүктөргө бөлүнгөн. Эми ашказанда дагы панкреатический амилаза дейт. Панкреатический деген уйку безинен чыккан амилаза дагы углеводдорду майда бөлүктөргө бөлөт экен. Мальтоза и другие дисахарид. Мальтозаларга дагы башка дисахаридтерге бөлөт экен. Анан ички ичегиде дагы эмне болот? Белоктор эмне болот ички ичегиде? Белоктор панкреатический трипсин и хемотрипсин дейт. Панкреатический деген бул уйку безинен чыккан деген. Уйку безинен чыккан трипсин жана хемотрипсин белокторду, полипептидтерин, белоктордун майда полипептидтерин дагы кичинекей полипептидтерге бөлөт экен. Андан кийин карбоксипептидаза дейт, поджелудочная дейт. Ошо уйку безинен чыккан карбоксипептидаза деген кичинекей полипептидтерди уже аминоасидтерге, аминокислоталарга, демек аминокислоталар уже аминокислоталарга бөлөт экен. Андан кийин нуклеиноид, андан кийин ички ичегиде нуклеин кислоталарынын да талкалануусу башталат экен. Жеген тамагыбызда бардык эле нерселердин ДНКсы болот да, туурабы? Ошол ДНКлар ДНК РНКлар ички ичегиде талкаланып баштайт экен. Нуклеазы дейт, уйку безинен чыккан, уйку бези тамак сіңірүү системасына катышат. Демек, уйку бези амилаза чыгарат экен, трипсин, хемотрипсин деген чыгарат экен, карбоксипептидаза чыгарат экен. Анан нуклеин кислоталарын талкалоо үчүн нуклеазы деген, аз деген мана кошулса эми фермент болуп калат. Az деген кошулса фермент болуп калат, билип алгыла. Нуклеин кислоталарын талкалоочу фермент. ДНК РНКларды нуклеаза нуклеотидтерге бөлөп талкалайт экен ички ичегиде. Андан кийин майлар ички ичегиде эмне болот? Эми карайбыз. Ички ичегиде глобул жира, майлар билесиңер, шорпо же бир тамакта карасак, мындай тамчысымал глобул болуп калат, мындай тамчысымал болуп калат. Биз жеген тамагыбызда да ошентип майлар сууга аралашпайт да, өзүнчө болуп калат да. Ошол глобул жира, майдын глобулдарын, тамчыларын желчные соли дейт. Өпкөнөй боордон чыккан желч өттө сакталып турат. Анан өттөн бияка тамак жегенибизде чыгат. Ошол чыккан желчные соли дейт, капли жира майда кичинекей тамчыларга, тамчы бөлүктөргө бөлүп салат, майдын бөлүктөрүн. Андан кийин липаза дейт. Уйку безинен чыккан липаза демек глицерин, жирный кислота, моноглицеридтерге бөлүп таштайт экен майды. Демек уйку бези өтө ички ичегиде өтө активдүү ички ичеги активдүү өзүнүн ферменттерин чыгарат экен. Андан кийин боор өзүнүн ферменттерин чыгарат экен. Билип алгыла. Углеводдорду талкалоо үчүн уйку бези амилаза чыгарат экен. Белокторду талкалоо үчүн уйку бези трипсин, хемотрипсин деген ферменттер чыгарат экен, карбоксипептидаза деген ферменттер чыгарат экен. Нуклеин кислоталарын талкалоо үчүн уйку бези нуклеазаларды чыгарат экен. Майларды талкалоо үчүн уйку бези липаза чыгарат экен, липидтерди талкалай турган дегендей да. Ал эми боор майларды талкалоо үчүн желч чыгарат экен. Ал чыгып өттө сакталып, өттөн анан тамак жегенде бияка чыгат. Эми ички ичегидеги реакциялар бүттүк. Эми эпителий тонкой кишки щеточная кайма дейт. Ички ичегинин эпителийинде эмнелер болот эми? Карайбыз. Ички ичегинин эпителийинде дисахаридазалар дейт. Углеводдорду да карайбыз. Углеводдордун эң аркы степти карагыла, этабын карагыла. Дисахаридазалар эпителий жакта
углеводдору эң акыркы майда немелерге моно деген бир сахарларга мындай айтканда моно сахаридтерге эмне бөлөт экен дисахаридазалар. Карагыла могу көрсөтүп атам. Анан моносахаридтер эмне? Анан ички ичегиде ошол эмне сиңирилип алынат канга. Андан кийин дипептидаза, карбоксипептидаза, аминопептидаза дегендер эмне? Пептид дегенде эле белок деген түшүнөбүз. Белоктун кичинекей майдараак бөлүктөрүн түшүнөбүз, пептид дегендечи. Дипептидаза, карбоксипептидаза, аминопептидаза дегендер белокторду эмне аминокислоталарга бөлөт экен. Анан аминокислоталар эмне? Канга сиңирилип алынат, туурабы? Ички ичегиде, эпителийинде. Эми нуклеидаза, анан нуклеидазы, фосфатазалар эмне? Нуклеин кислоталарын эмне? Азотистий основанияларга, азоттук негиздерге, азотистий негиздерге бөлөт экен. Булар дагы эмне? Сиңирилип алынат. Ал эми эпителийдин тонкой кишканы ошого жакын жерде болуп калат, эми щеточная кайма деп коет экен. Щеточная каймада эмне? Майлар эч нерсе болбойт экен, Май уже талканып, уже дегерлик сиңирүүгө даяр экен да. Ушундай реакция ушундай жүрөт. Эми бардык реакциялар эле ички ичегиде бүтүп калат экен. Эми жоон ичеги кандай функцияны аткарат? Эми алдыда буюрса көрөбүз, Ушул схеманы билип алгыла. Чийип алсаңар өзүңөргө дагы жаттаганга оңой. 1-2 барак баягындай конспект жазып отурсаң, ушинтип схема кылып, өзүңө оңой кылып чийип алсаң бир жагы жакшы. Бирок көп убактыңарды кетирбей, негизгилерин жазгыла. Бул дагы өзү негизги экен. Өтө жакшы түшүндүргөн ушул жерде. Эгер ушул боюнча суроолоруңар болсо, Телеграмга кайрылгыла. Телеграмда жакшы суроолор менен кайрылгыла. Кеттик. Первая часть тонкой кишки дейт. Эми ички ичегинин биринчи бөлүгүндө баягы могу схема эмне кылдык, өттүк ички ичеги немелердеги реакцияларды. Эми ички ичегинин биринчи бөлүгүн. Это 12-перстная кишка дейт. Бул ички ичегинин биринчи бөлүгү эмне? 12 ичеги экен, 12-перстная кишка. Где кислый химус из желудка смешивается с пищеварительными соками из поджелудочной железы, печени, желчного пузыря и самого тонкого кишечника дейт. Эмне 12 ичегиде демек химус деп кой, баягы ашказандан чыккан тамак, химус. Ашказанда аралашып мындай 12 ичегиге өтүүгө даяр болгон тамак, кислый химусту, ошо кислый химус деп койот экен, ашказанда кислотада. Баягы айтарымды унутуп койдум. Ашказанда билип алгыла, белоктор толканып баштайт, Анан ашказан кислота бар да, ашказандачы. Соляная кислота дедик го. Ашказанда өтө бир кислота, бул уулуу болуп калат. Келген нерселерди эмне? У дегенде мынтип түшүнгүлө, кислота да ал. Келген нерселерди эмне майдалап эритип берет да өзүндө. Ашказанда ошондой тамак, значит, тамак жесек бир башка жаман заттар да аралашып калса, ашказанга келип эмне кислота ошолорду эритип жок кылат экен, Ошол кислотадан ашказандан кислый химус болуп чыккандан кийин тамак 12 ичегиге өткөндөн кийин эмне? Ал жерде ошол пищеварительный сок, тамак сиңирүү соктору менен эмне аралашат экен, суюктуктары менен. Ал суюктар кайсылар эмне? Ошо 12 ичегиде. 12 ичегиде азыр эмне? Уйку безинен чыккан, поджелудочной железы, боордон чыккан, печени, желчного пузыря, өттөн чыккан. Анан ички ичегинин өзүнүн чыгарган суюктуктары менен эмне тамак аралашат экен. Ошол жерде анан кийин могу айткан, мисалы 12 ичегиде белоктор, углеводдор, нуклеин кислоталары, майлар талканат дедик го. Ошол суюктуктар чыгып, ошол суюктуктардын ичинде ошондой ферменттер болуп, эмне майлар, белоктор, углеводдор талканат. Эми кеттик кийинкисине. Могу схеманы дагы өтө жакшы түшүнүп алсаңар жакшы. Карагыла могу. Боордун жанында эле өт. Анан биринчи 12 ичеги, алгач анатомиясын карап койгон. Анан бул ашказан, ашказандын биякында сфинктерлер эки жагында. Анан бул эмне? Ашказандын үстүндө кызыл өңөч, Ашказандын астындагы уйку бези. Эми карагыла.
тамак сиңирүүнү эми гормондук көзөмөлдөө, контролдоо. Боор эмне желз чыгарат дедик. Өттө сакталып, анан тамак болгондо өттөн бияка чыгат дедик. Демек, боордон чыккан өткө барып, өттөн бияка чыгат экен, тамак жегенде. Анан ошол эле түтүк менен келет экен, анан уйку безинен дагы кандай суюктуктар чыгат экен. Бул чыккан жери эмне 12 ичеги. 12 ичегиге демек боор жана уйку бези эмне өзүнүн суюктуктарын 12 ичегиге чыгарат. Ушул жерде тамак анан суюктуктар менен аралашат. Талкалануу, баягы айткан талкалануулар башталат. Майлардын, нуклеин кислоталарынын, белоктордун. Каралы эми. Эми бул жерде гормондор бар, секретин деген, холестецинин, гастрин деген 3 гормонду эми каралы айтабыз. Тамак ашказанга келгенде гастрин деген эмне? Тамак өзүнүн гормонун чыгарып эмне? Азыр өзүнүн гормонун чыгарып эмне? Ашказанда гастрин деген гормон чыгарып эмне? Дагы бул активдүү болуп иштейт экен, ушул гормон менен. Дагы азыр алдыда келсек керек. Дагы анан холестецинин деген эмне? 12 ичегинен гормон чыгат экен, каралы. Холестецинин деген гормон чыгарат экен. Качан буга эмне? Тамак келип түшкөндө холестецин плюс бияка. Эмне плюс деген бул не кайтарым да, жооп баягындай. Оң кайтарым. Холестецин келип өткө неме бергенде өт эмне кылат экен? Өзүнүн ичиндеги суюктукту бияка эмне чыгарат, Андан кийин демек бул гормон менен ушинтип контролдойт экен бири-бирин, Анан ошол эле учурда 12 ичегиде эмне? Холестецинин чыкканда бул барып эмне? Уйку безге барып сигнал берет экен. Анан уйку бези өзүнүн суюктуктарын эмне бияка чыгарат экен, Болбосо боор менен уйку бези кантип сезет тамактын келгенин, Демек келсе бияктан гормон чыгып, бияка сигнал жөнөт экен, гормондук сигнал жөнөтүлөт экен. Анан булар өздөрүнүн суюктуктарын чыгарат экен. Анан ошол эле учурда бияктан эмне? Секретин деген дагы чыгарат экен. Секретин дагы келип бияка эмне бергенде бул өзүнүн суюктуктарын чыгарат экен, Азыр алдыда келсек керек, же болбосо өзүңөр интернеттен жакшылап дагы ушул гормондорду карап койгула. Анан ошол эле убакта плюс деген стимуляция, минус деген эмне? Ингибирование. Секретин, холестецин, азыр көрсөтүп керек. Панкреатический секрет, поджелудочная железа вырабатывает азыр функцияларын айттык, дагы бир жолу окуп коеюн. 3 гормон бар экен, гастрин, холестецин, секретин деген. Тамак келип түшкөндө холестецин келип бияка сигнал жөнөтсө эмне? Стимуляция жөнөтсө, оң кайтарым жөнөтсө эмне бул? Өзүнүн суюктуктарын чыгарат экен, бул жактан, өттөн, тамакты сиңирүү үчүн, майларды. Анан холестецин ошол эле убакта бияка келип сигнал берсе, уйку безинен эмне? Суюктуктар чыгат экен тамак сиңирүү үчүн, Анан секретин келип сигнал жөнөтсө, эмне? Секретин бикарбонат иондору эмне чыгат экен, Суюктук, уйкунун безинин суюктугу да ал да тамактар. Анан ошол эле учурда гастрин дедик, Гастрин ашказандын өзүнөн чыгып эмне бул? Тамак келсе гастрин чыгат экен, гастрин ашказандын эпителийин жакшыртат экен. Анан кийин эмне? Ашказан тамак келди да, ошону аралаштырып даярдаш керек да, ошолорду стимуляция кылат экен, ошолорго буйрук берет экен гастрин. Ашказан өзүнүн тамактарын эмне суюктуктарын чыгарып, аралаштырып, ашказандын кыймылдоосунга реакция жөнөтөт экен гастрин. Демек ашказандын эпителийин жакшыртат экен, ашказанды кыймылга алып келет экен тамактарды аралаштыруу үчүн. Анан эмне? Эпителийин жакшыртат, кыймылга алып келет, анан суюктуктарын, тамак сиңирүү үчүн ашказандын суюктуктарын чыгарат экен, гастрин. Ушундай функциялары бар экен. Анан минус каралы, ингибирование. Терс кайтарым жөнөтөт экен. Ингибированияда секретин менен холестецин. Секретин келип туруп эмне?
экөө секретин менен холестецинин бул гормон, эки гормон ушул ашказанга келгенде секретин эгер бул жака ашказанда кислота чыгарат дедик го. Кислота көбүрөөк чыгып кетсе, эми бул жак өтө кислотный кислота болуп кетсечи, тамак сиңирүүгө ыңгайсыз болуп кетсе, кислота көбөйүп кетсе, секретин келет экен да бул жака сигнал жөнөткөндө, эмне бул ашказанга азыраак кислота чыгар деп сигнал жөнөтөт экен. Анан ошонун натыйжасында азыраак кислота чыгарат экен ашказана. Анан эми холестецинин дагы терс кайтарым жөнөтөт экен, ингибирование кылат экен го. Бул келгенде эмне? Эгер бул жака көп тамак чыгып кетсе, ашказандан сфинктер ачылып көбүрөөк тамак чыгып кетсе, холестецин келип туруп ашказанга сигнал жөнөтөт экен, анан ашказан өзүнө көбүрөөк тамакты кармап турат экен да, бул жакта тамак сиңирилгени үчүн. Эгер холестецин болбосо, бул жака көп тамак чыгып эмне? Сиңирүү же болбосо ичеги толуп калмакта, сиңирүү кыйын болупчу. Ушуну жакшы билип алгыла. Сүрөтүн тартып мүмкүн болсо. Өтө пайдалуу десек болот, кийинкиси. Панкреатический секрет дейт. Панкреатический деген уйку безинен чыккан секрет суюктуктар. Поджелудочная железа, уйку бези вырабатывает протеазы, трипсина и химотрипсина, ферменты, переваривающий белок, который активируется после попадания в двенадцатиперстный кишкилет. Уйку бези трипсин жана химотрипсин деген ферменттерин чыгарат экен, протеазы деген протеиндерди талкалай турган ферменттерди чыгарат экен. Бул ферменттери уйку безинде инактивный формада чыгып, качан 12 ичегиге жеткенде эмне булар активдүү болуп, белокторду талкалай баштайт экен. Его раствор является щелочным и нейтрализирует кислый хумус дейт. Ашказан эмне? Кислота дедик, демек кислотный бир эмне тамакты ичегиге чыгарат экен да. Анан эми уйку безинен чыккан суюктук эмне? Щелочный дейт экен. Щелочный экен, бул эмне? Кислотаны нейтральныйраак кылат экен. Кислый хумусту ашказандан чыккан кислотный тамакты эмне? Нейтральныйраак, щелочныйраак кылат экен. Баягы эмне дедик? Азыр буякта. Секретин дедик, секретин беле. Секретин менен холестецинин бул неме уйку безинин суюктуктарын чыгарат, Кеттик. Производство желчи печенью дейт. Эми боордун желчь чыгаруусу. В тонком кишечнике желчь способствует пищеварению и всасыванию жиров дейт. Ички ичегиде желчь эмне? Ички ичегиде желчь майларды талкалоого, анан кийин эмне? Ошолор сиңирүүгө катышат экен. Демек желчь болбосо майлар талкаланышы кыйын болуп, сиңирүү кыйын болуп калат. Демек, желчь превращает жир в эмульсию дейт. Желчь жирлерди эмне? Талкалайт экен, майда-майда бөлүктөргө бөлөт экен. Это физическое, не химическое пищеварение дейт. Это физическое дейт. Бул химиялык эмес, физикалык талкалоо дейт. Май бөлүк чоң бөлүк болуп калат дедик го. Ошону желчь эмне? Майда-майда бөлүктөргө бөлөт экен да. Бирок химиялык эмес, мындай химический дегенде молекулалардын ортосундагы байланыш, химиялык байланыш бузулат, а бул болсо майда-майда бөлүктөргө эле бөлөт экен. Баягындай биз балта менен же бир нерселерди колубуз менен майда-майда бөлүктөргө бөлгөндөй эле желчь дагы майдын глобулдарын майдалайт экен, бирок ортосундагы эмне? Байланыштарды эмес, химиялык байланыштарды эмес. Эмулгирование жиров увеличивает площадь поверхности для химического переваривания жиров липазами дейт. Майлардын желчь эмульгация кылганы, эмульсия ошол майда-майда бөлүктөргө бөлүнгөнү, бул эмне? Бөлгөнү липазага ыңгайлуу кылып, ошону бөлүп берет экен да. Кичине майда бөлүп, канча майдаланса, липаза ферменттерге ошончо эмне ыңгайлуу, аны талкалоо. Желчь перерабатывается в печени и хранится в желчном пузыре дейт. Желчь боордо чыгарылып, анан өттө, желчный пузырьда сакталат. Выделение тонкой кишки дейт.
ички ичеги эмнелерди чыгарат эми. Эптелинейная выстилка двенадцатиперстной кишки, называемая щеточной каймой, вырабатывает несколько пищеварительных трактов. Эми 12 ичегинин эпителии щеточная кайма деп коет экен. Ошол эмне ушул тамак сіңирүүгө кандайдыр бир ферменттер чыгарат экен. Кайсылары эми карайбыз. Ферментативное пищеварение завершается, поскольку перистальтика перемещает химус и пищеварительные соки под тонкие кишки. Ферментативдик тамак сіңирүү аяктайт дейт, поскольку перистальтика перемещает химус и пищеварительный сок под тонкие кишки дейт. Ичегиде дагы тамактар аралаштырылат экен. Сокко аралашат экен. Мынтип эле түшүнгүлө бул жерде. Химусту дагы ички ичегиде аралаштырылат экен. Анан пищеварительный сокко аралашат экен. Большая часть пищеварения происходит в двенадцатиперстной кишке. Тамак сіңирүүнүн, мен айтканда майдалоонун эң көп тамак сіңирүүнүн эң көп бөлүгү эмне 12 ичегиде пищеварениянын мындай айтканда эң көп бөлүгү 12 ичегиде жүрөт экен. Толстая кишка и подвздошная кишка в основном поглощают питательные вещества и воду дейт. Демек 12 ичегиде эң көп тамак сіңирүү жүрөт экен. Ал эми толстая кишка ички ичегинин кийинки бөлүгү, анан подвздошная кишкада эмне в основном поглощает питательные вещества, азык заттарды, анан кийин эмне сууну сиңирет экен. Бул жерде пищеварение дегенде талкуулоо майдалоону дагы айткан окшойт. Абсорбция в тонком кишечнике ворсинки дейт. Абсорбция в тонком кишечнике ворсинки. Анан кийин ички ичегидеги эмне абсорбция, тамак сиңирүү, өзүнө канга тамакты алуу. Ошол жерде ворсинкалар бар экен. Ошолордун кандай функция аткарат карайбыз. Ошол ички ичегинин ворсинкаларына каралы. В тонком кишечнике есть ворсинки и микроворсинки, которые увеличивают площадь поверхности для всасывания. Ички ичегиден ворсинкалар бар экен, анан микроворсинкалар бар экен. Мисалы койдун же бир неменин карынын карасак деле мындай чыккан түкчөлөрүн көрөбүз, түккө окшогон. Ошолор микроворсинка деп коет экен. Ошолордун бетинде дагы микро кичинекей көзгө көрүүгө кыйын болгон микроворсинкалар бар экен. Булар эмне? Тамак сиңирүүнүн бетин эмне көбөйтөт экен. Мисалы каралы. Азыр ручка. Мисалы каралы бир эле мындай түздүк болду. Мисалы ушуну 1 метр дейли, бир нерсенин бетин. Эми ушунча жерге мындай кылып мындай кылсак эмне? Мындай кылдык. Бул эмне болду? Ушунча жерге бул эки жип каралы. 1 метрлик жерге эмне? Эки жипти койдук. Бир жип 1 метр дейlik, бирок бул жипти бүктөп мындай кылдык. Демек бул жиптин эгер чөйө турган болсок, бул мындан көрө узунураак болот демек, туурабы? Ошондой эле ички ичегиде дагы эмне? Ворсинкалар бар экен, микроворсинкалар. Булар ворсинкалар ошентип бүктөлүп отуруп тамак сиңирүүнүн бетин чоңойтот. Мындай айтканда, түз болгондон көрө микроворсинкалар менен болсо, тамак сиңирүүгө эмне жер көп болот. Түшүнүңөрбү? Эгер түшүнбөсөңөр, Telegram каналдан жазгыла. Увеличивает площадь поверхности, тамак сиңирүүнүн бетин көбөйтөт. Ворсинки и микроворсинки открываются в просвет кишечника. Ворсинкалар жана микроворсинкалар эмне? Кишечниктин күңдөйүнө ачылат экен. Бар пространство полость дейт. Ошол неме жака ачылат экен. Огромная площадь поверхности микровилл значительно увеличивает скорость всасывания питательных веществ. Микровилл дегенде микроворсинкалардын өтө көп эмне? Көп кылган бети эмне? Скорость тамак сиңирүүнү өтө тездетет экен. Баягындай эле мисалы кичинекей ашкаданыбызды дагы бүктөсөк өтө чоң жер эмне? Болот,
тамақ сіңіру үшін. Мұрда қаралы. Балша сейчас пищеварение дедік қой. Пищеварение деп қойсақ, қырғызша башың райдан қаласың баяғыдай. Пищеварение бұл жерде немен мисал келтірді ұқсайды. Тамақты ажырату майда бөліктерге бөлінуінің өте көп бөлігі 12 ячейкеде жүреді депчи. Әлем тоша, тонкая, тоша, кишка, подвздошная кишкада. Основном поглощает питательный тамақ аш заттарын, анан суыны булар сіңіріп алат экен да. 12 ячейкеде негизинен эмне? Бул жака биринчи тамак келип, суюктар келип, бул жерде негизинен эмне? Тамактарды майдалоо жүрөт. Пищеварение дегенде ошол айтылды окшойт. Тоша кишка, подвздошная кишкада эмне? Тамактарды питательный сіңірүү, анан сууну сіңірүү жүрөт экен, көбүнчө. Тоша, тонкая кишка, ички ячейка. Ички ячейкенин ички бетин карайбыз эми, мондай жасалганына карап. Карала ворсинкалар бар экен, ворсинка. Булар ворсинкалар карала баягындай эле тамак сіңирүү бетин көбөйтөт. Ошол ворсинкалардын бетинде дагы микро ворсинкалар бар. Ар биринин. Булар эмне? Тамак сіңирүүгө өтө активдүү болуп, бетин чоңойтуп, оңойлотот тамак сіңирүүнү. Андан кийин большие круглые складки дейт. Поглощение питательных веществ. Кызыл деген демек бул жерден тамактарды сіңирүү жүрөт. Тамактар сіңирилип, анан канга өтөт. Анан ошондой эле тонкая кишкада мондай мышечный слой, булчуңдар бар экен. Булар эмне? Тамакты аралаштырат, аралаштырууга жардам берет. Вена, по которой кровь идет к воротной вене печени дейт. Анан кийин ички ячейкенен сіңирип алган тамактар эмне? Кан тамыр аркылуу боорго барып, боордон кээ бир заттар текшерилип же алынып, анан ошол жака кетет. Тонкая кишка дейт. Ички ячейкенин каралы эми ворсинкалар дейт, баягындай ворсинкалар. Булардын бетинде дагы карала микро ворсинкалар бар. Могу ворсинка, стрелканы карала. Сіңірүү болуп аткан жер. Ошонун клеткалардын бетинде дагы микро ворсинкалар бар. Булар дагы эмне? Тамак сіңирүүнүн бетин чоңойтот, көбөйтөт. Эми ушул жерде тамак сіңирилип, млечникке, лимфа кан тамырларына, анан кийин эмне? Капиллярлар менен дагы кан тамырларга өтөт экен. Лимфа тамырларга, анан кийин кан тамырларга өтөт экен тамак сіңирилип. Бети эпителиальдык клеткалары. Каждая ворсинка содержит сеть кровяных сосудов и небольшой лимфатический сосуд, называемый млечным сосудом. Ар бир ворсинка өзүндө эмне? Кан тамырлардын эмне? Тармактарын, туташкан желелерин и небольшой кичинекей лимфа кан тамырын камтыйт экен. Лимфа кан тамырын млечный сосуд деп коет экенбиз. После того, как глицерин и жирные кислоты абсорбируются эпителиальными клетками, они рекомбинируют в жире внутри этих клеток. Глицерин и жирные кислоталар эмне? Эпителиальный клеткаларда сіңирилип алынгандан кийин кайра экөө кошулуп, анан май болуп, дагы ташылат экен. Эти жиры смешиваются с холестерином и покрываются белком. Ошол глицерин и жирные кислоталар сіңирип алынды, кайра анан биригип экөө май болуп, анан алар холестерин менен аралашып, белок менен капталат экен. Образуя молекулу, называемый хиломикроном. Хиломикрон деген нерселерге нерсе болуп калат экен, ошону хиломикрон дейт экенбиз. Который переносится в внешние железы. Внешние железаларга, лимфа бездерине ташылат экен. Аминокислоты и сахара проходят через эпителий тонкой кишки и попадают в кровоток. Аминокислота жана сахарлар, углеводдун майда бөлүктөрү эпителийден өтүп, кан тамырга өтөт экен. Кан тамыры менен анан клеткалар ташылат. Капилляры и вены млечных сосудов, капиллярлар жана млечный сосудар, лимфососудар эмне сходятся в воротной вене дейт и доставляют кровь в печень дейт.
находится в воротной вене печени и доставляет кровь в печень, а затем в сердце. Капиллярларынан внешний сосудтар эмне? Бул жерде азыр капиллярлар менен лимфососудтар эмне? Боордун воротной венасында эмне? Ошулуп, уюшулуп эмне? Канды эмне? Боорго ташыйт экен, анан боордон анан жүрөккө кетет экен, Всасывание в толстой кишке дейт. Ободочная кишка, толстой кишки соединена с тонкой кишкой. Ободочная кишка жоон ичегинин ободочная кишкасы эмне, то ички ичеги менен кошулган дейт. Слепая кишка способствует ферментации растительного материала и соединяется с там, где встречаются тонкий и толстый кишечник. Ички ичегинен жоон ичеги өткөн жерде эмне? Жоон ичегинин слепая кишка деген бөлүгү болот экен. Ал жерде слепая кишкада эмне? Способствует ферментации растительного материала. Өсүмдүктөрдөн чыккан материалдар эми ошол жерде талкаланат экен, ферментация болот экен. Бул эмне? Бактериялардын жардамы менен ошол жерде өсүмдүктөрдөн чыккан материалдар талкаланат экен. И соединяется. Кеттик. Анан слепая кишка человека имеет расширение, дейт, называемый аппендиксом, который играет очень незначительную роль в иммунитете. Демек, слепая кишкада ошол жоон ичегинин бөлүгү слепая кишкада кичинекей бир бөлүк бар экен, ал аппендикс деген, өзүнчө бир чыккан бөлүгү бар экен. Аппендикс эмне? Играет роль, дейт, кайсы эмнеде? Bu immunitette özünün kişineki bir rolü var eken, atkарган ролу бар экен. Демек, слепая кишкада өсүмдүктөрдөн чыккан тамактар бактериялардын жардамы менен талкаланат, анан ошол жерде аппендикс бар. Аппендикс эмне? Иммунитетте роль ойнойт. Цифровое изображение толстой кишки. Жоон ичегинин цифровое изображениясы. Основная функция толстой кишки — реабсорбция воды, дейт. Восстановление воды, попавшей в пищеварительный канал, дейт. Эми жоон ичегинин эң негизги функциясы эмне? Сууну өзүнө сиңирип алуу. Эми тамак сиңирүү үчүн ашкадан суу чыгарат да, суюктар чыгарат да, ошол чыккан суюктардын ичинде суу болот, туурабы? Ошол сууларды анан сырттан алган сууларыбызды кайра толстой кишкада эмне? Сиңирип алат экен. Мунун функциясы кетирилген чыгымдарды, чыккан суюктуктарды кайра өзүнө тартып алат экен, Анан суу, негизинен сууну сиңирүү. Отходы пищеварительного тракта фекалий становится более твердым по мере продвижения по толстой кишке, дейт. Анан отходдор, тамак сиңирүү системасында отходдор, фекалий дейт, тамак сиңирүү жылган сайын, толстой кишкада жылган сайын эмне? Суу сиңирилип алына берип, уже катуу боло баштайт экен, Заң мындай айтканда тамак жоон ичегиде жылган сайын суу сиңирилип катуу боло баштайт экен. Кал эми заң, Кал проходит через прямую кишку и выходит через задний проход. Это арткы проход менен сыртка чыгып кетет экен, заң. Толстой кишке находится штаммы бактерий Escherichia coli, некоторые из которых продуцируют витамины, дейт. Анан ошол жоон ичегиде эмне? Бактериялар бар экен, это Escherichia coli деген. Ушул бактериялар эмне? Кээ-бирлери витаминдерди пайда кылат экен, чыгарат экен. Демек, ошол жерде бизге пайдалуу болгон бактериялар жашайт экен, биздин жоон ичегибизде. Кал хранится в прямой кишке до тех пор, пока не будет выделен из организма. Заң анан арткы прямой кишкада сакталып тура берет экен, качан сыртка чыкканча. Два сфинктера между прямой кишкой и анусом контролируют дефекацию, дейт. Андан кийин прямой кишканын менен анустун ортосундагы эки сфинктер эмне? Дефекацияны, заңды чыгарууну эмне? Контролдойт экен. Эволюционная адаптация пищеварительной системы позвоночных коррелирует с диетой, дейт. Эволюциялык тамак сиңирүү системасы менен позвоночных омурткалуулардын тамак сиңирүү системасы менен тамактануусу, диетасы
теориясынын эми эволюциялык мындай адаптациясы бири-бирине туура келет дейт да. Омурткалуулардын тамак сиңирүү системасы менен тамак жеүүсү, тамактануусу эволюциялык адаптация менен туура келет дейт. Пищеварительная система позвоночника — это разновидности единого плана дейт. Омурткалуулардын тамак сиңирүү системасы — это разновидность единого. Бир эле пландын ар түрлүү болуп кеткен. Демек, омурткалууларда тамак сиңирүү системасы окшош, бирок түрлөргө ар кандай бир өзүнчө көндүмдөрү бар экен. Есть, мисалы, тиштери ар кандай болот, бирөөлөр биз бардыгыбыз омурткалуубузда, кашкылардын тиштери башкача, адамдардыкы башкача, уйлардыкы башкача, ашказандары башкача, ушундай. Окшош эле, бирок ошо жашаган чөйрөсүнө, тамагына жараша башкачараак болуп кеткен дейт да. Есть интригирующие приспособления, часто связаны с диетой. Анан ушу таң калтыра турган бир өзүнчө бир көндүмдөрү бар экен буларда, өзгөчөлүктөрү бар экен, тамактануусу менен байланышкан. Набор зубов животного дейт, ошол жаныбарлардын тиштери. Один из примеров структурных изменений дейт. Бул структуралык өзгөрүүлөргө бир мисал дейт, ошол омурткалууларда, отражающий диету, тамакка карата ошол тиштери ар кандай структуралык өзгөрүүлөргө учураган дейт. У млекопитающих разный зубной ряд дейт, адаптирование к их обычному питанию дейт. Эми сүт эмүүчүлөрдө ар кандай разный, өзүнүн тиштин катары бар экен, ар кандай. Мисалы, кашка тиштер, кылкыйма тиштер беле, анан премолярлар, малярлар, азууларыбыз бар. Булар тамактанууга ыңгайлашкан тиштерибиз. Зубы ядовитых змей превращаются в клыки для инъекция еда дейт. Анан улуу жыландардын тиштери кылкайма кылкайма тиштериге зубы ядовитых змей превращаются в клыки. Клыктарга кылкыйма болуп калат, кыргызча кылкыйма. Клык кылкыйма тиш болбосо керек, кыргызча карап көргүлө. Ошолордун тиштеринин эмне дейт? уу чыгара турган жерлери бар экен, ошолордун тиштеринен уу чыгат экен, улуу жыландардынчы. Все змеи могут расшатывать челюсти, чтобы превратить добычу силикон дейт. Жыландардын ооздору чоң болуп ачылат экен, мындай тамакты бүтүн бойдон жутуу үчүн. Зубы и диета дейт, тиш жана тамак, диета, тамактануу. Мисалы, хищник, жырткычтар карагыла, ас үчүндө сүрөттөрдө. Карышкыр, итти мисалы. Кашка тиши алдында, анан кийин кылкыйма тиштери, клык, рессы деп коет булар. Карасаңар, тамак болжосун өлтүрүүгө же болбосо катуу тиштөөгө ыңгайлашкан чоң уштуу. Андан кийин тиш премолярлар, анан малярлар, ал тамак жеген этти майдалоого ыңгайлашкан. Кылкыймалары тиштөөгө, өлтүрүүгө ушундай ыңгайлашкан. Булар эт жейт да, негизинен башка жаныбарларды өлтүрүп тура, ошого тиштери ыңгайлашкан. Ал эми травоядныйлар карагыла, чөп жечү жаныбарларды, уй, кой, мисалы, төөлөрдө алдыңкы тиштери чөптөрдү баягындай тиштөөгө, андан кийин кылыктар уже анча өчүгөн эмес, булар уштуу эмес, себеби булар башка жаныбарларды өлтүрбөйт, чөп жейт. Андан кийин азууларын карасаңар, мындай бөлүктөргө бөлүнгөн, булар тамактарын жакшы чайнап жейишчү. Анан всеядный. Адамдарды карасак, адамда алдыңкы кашка тиштери, кылкыйма тиштери, бул экөөнүн тең эт жөөгө да, чөп жөөгө да, булар ыңгайлашкан. Жолдо кишечная адаптация дейт. Ашказан жана ичегидеги адаптация. Пищеварительный канал травоядных животных обычно длиннее, чем у плотоядных, что отражает большое время, необходимое для переваривания растительности. Чөп жөөчү жаныбарлардын ичегиси эт жөөчү жаныбарларга караганда узунураак экен. Неге? Себеби өсүмдүктөрдү жеген өсүмдүктүн материалын өсүмдүктөрдү ашкызганда талкалоо, ичегилерди талкалоо көбүрөөк убакыт алат экен. Өсүмдүктөрдү талкалоо бактериялардын жардамы менен жүрөт. Билип ошол чөп жөөчү жаныбарлардын ичегиси эт жөөчү жаныбарларга караганда узунураак. Мисал,
пищеварительные каналы плотоядных койот и травоядных коала дейді. Койот менен коаланы салыштырып турат тамак сиңирүү системасын. Бул хищник туралы жырткыча, бул эмне чөп жөөчү жаныбар, коала. Карасаңар, ашказаны, экөөнүн тең ашказаны бар. Ашказандан кийин эле тонкая кишкасы кеткен, ичегиси кеткен, ушинтип анан барып, уже слепая толстая кишкага өтөт экен. Койоттуку. Ушунча экен узундугу. Сүрөт мисал да бул эми. Анан коаланы карасаң, ашказандан кийин кичине тонкая кишкага өттү, small intestine деген тонкая кишка. Тонкая кишкасы бар болтуруп, слепая кишкасы дагы өзүнчө узун экен, булардачы. Слепая кишкасы дагы өзүнчө, андан кийин анан эмне? Толстая кишкага өткөн. Булардын эмне? Кишечниги буларга салыштырмалуу узун. Экөөнүн карасаңар, караганда эле билинип турат. Эмнеге булардыкы узун? Себеби эмне? Буларда чөп өсүмдүк материалын талкалоо үчүн бул жерде бактериялар бар. Плюс эмне талкалоо көп убакытка алынат. Плюс булар көп чөп жейт. Ошолорду сиңирүү үчүн, талкалоо үчүн көп убакыт керек. Ошого булардыкы узун экен, сиңирүү үчүн көп убакыт, көп жер керек. Ошого узун. Суроолордо, тесттерде келип калышы мүмкүн. Ушуну билип алгыла. Эт жөөчү жаныбарларга караганда, чөп жөөчү жаныбарлардын тамак сиңирүү каналы, ичегилери узун. Мутуалистические адаптации дейді. Мутуалистик адаптациялар. У многих травоядных есть камеры брожения, в которых симбиотические микроорганизмы переваривают целлюлозу. Көптөгөн чөп жөөчү жаныбарларда камера брожения дейді. Бөлүктөр, брожение ачта турган бөлүктөр бар дейді. В которых симбиотические микроорганизмы переваривают целлюлозу дейді. Селлулоза эмне болот? Чөптөрдө болот, чөптөрдүн клеточная стенкасында болот. Булардын эмне ашказанында, демек, ичегилеринде микроорганизмдер эмне селлулозаны талкалап берет экен. Жеген өсүмдүктүн тамактарын эмне майдалап, буларга сиңириле турган кылып берет экен. Ушул эмне микроорганизмдер менен ушул жаныбардын эмне симбиозу да, мутуалистический көндүмү. Наиболее сложные приспособления к питанию у травоядных жвачных животных. Эң татаал эң өтө жакшы татаал симбиоз эмне? Чөп жөөчүлөрдүн ичинен дагы жвачныйлар, чайнок жейчүлөрдүн ортосунда болот экен. Эң өнүккөн, эң татаал ушуларда экен. Мисалы карагыла, уйду карагыла. Уй тамакты кеттик, тамакты чөптү жеди, чөп жегенден кийин тиштери менен майдалап жутулат экен. Жутулган барып, эң биринчи эмне рубецке барат экен, карына барат экен мында. Рубецке барып, кыргызчасын караласаңар, рубецке барып, схемасын менен окуп туруп эле кыргызчасын китебиңерден карап жазып алсаңар, бирок рубецке барып, чөп жеп, рубецке баргандан кийин, жашыл стрелканы карагыла. Андан кийин барып сетка дейт, сетка деген кичине жерине барат экен. Бул жерде туруп андан кийинчерээк эмне кайра келип, бул эмне чөп жегенден кийин бияктан анан барып, кийин түндөрү карасак уй кайра эле дагы эле чөп жок, бирок жеп аткан, чайналып аткан болот го. Бул жерден дагы барып эмне уй дагы кийин дагы не чайнайт экен оозунда. Чайнап кайра экинчи жолу жутуп, кызыл стрелкадан кийин карагыла, көк стрелка менен келип, бакта книжка деген жеринде мындай. Карагыла, бөлүп каты деп коебуз эми. Кыргызча кандай эле? Книжка деген жеринде эмне? Бул жерге келип, андан кийин чучуктарын өчүп, сычук деген немеге өтүп, анан кишечникке барат экен да. Кишечникте негизинен эмне жүрөт? Сиңирүү жүрөт, Анан ашчасы сыртка чыгып кетет. Булардыкы эмне өтө татаал, карагыла кийген немеси өтө көп бөлүктөр менен бир жол чайнап, экинчи жол кайра дагы чайнап, андан кийин эмне бул бөлүктөрүндө эмне бактериялар, микроорганизмдердин жардамы менен дагы бөлүнүп, пайда бөлүктөргө бөлүнүп, сиңирилет экен.
Ошон үчүн дагы булардын ашказанын тамак сіңіру системасы эт жөөчүлөргө караганда узуна. Гомеостатические механизмы способствуют энергетическому балансу животного. Энергиялык жануарлардын энергиялык балансын гомеостатический механизмдер контролдойт, карайт дегенде да, жардам берет дегенде. Пищевая энергия уравновешивает энергию метаболизма дейді. Активность и хранение дейді. Тамақтағы энергия метаболизм энергиясына барабар шол нерсеге туура келет дейді. Активность и храненияга. Жеген тамагыбыз биздин метаболизм иштесин, анан активдүүлүккө кетет, анан акчасы сакталат. Почти все производства АТФ у животных основано на окислении богатых энергией молекул. Демек, АТФ биздин организм иштеп үчүн керек. АТФ ошол биз жеген тамактардын окислениясы менен, молекуллардын окислениясы менен пайда болот экен. Углевод, белок, жирлер талкаланып, бизге энергия же болсо АТФ болот. Животные откладывают лишние калории в основном в виде гликогена в печени и мышцах. Жануарлар негизинен ашыкча тамагын, ашыкча калориясын гликоген кылып сактайт. Гликоген кылып булчуңдарына же болсо боорунда сактайт экен. Энергия вторично сохраняется в виде жировых или жировых клеток. Экинчи түрдө вторично дейт май болуп, май клеткаларына сакталат экен. Когда потребляют меньше калорий, чем расходуется, топливо забирается из хранилища и окисляется дейді. Тамак көп жеп жүргөн өзү ашча тамактар запас болуп, гликоген болуп, боорго, булчуңдарга сакталат, же болсо май болуп, май клеткаларына сакталат экен, май тканында сакталат экен. Эгер качан аюуларда же болсо качан тамак аз желинип калганда, тамак жегенде семирет, тамак аз болуп калганда ошол сакталган хранилищадагы, сакталган жерлердеги крахмал майлар, гликоген майлар кайра алынып, калория биздин кайра активдүү жүрүүбүзгө жардам берет экен. Кайра алынат экен сакталган жерлерден гликогендер, майлары. Гомеостатический регулирование клеточного топлива, клетканын жылуулугун гомеостатикалык контролдоо. Каралайм. Клеткада уйку безине стимул деген каралы, жашыл стимул. После еды повышается уровень глюкозы в крови. Тамак жедик, тамак жегенден кийин, бир жануар тамак жегенден кийин, негизинен биз углевод жейбиз да, глюкоза. Жегенден кийин тамак сиңиргенден кийин канда тамак көбөйүп кетет да, кандачы. Глюкоза көбөйүп кетет. Анан бул глюкоза көбөйсө, анан нервная система менен уйку безине сигнал келет экен. Уйку бези андан кийин инсулин гормон чыгарат, өзүнүн гормон немелерин чыгарат. Уйку бези анан бул жактарга боор менен клеткаларга инсулин чыгарып, боор менен клеткаларга сигнал жөнөтөт экен. Анан боор кылат? Ашча глюкозаны өзүнө алат, сактайт гликоген кылып, клеткаларда же болсо булчуңдарга клеткалар же болсо булчуңдардагы ашча глюкозаны алат. Кандагы кан басым көтөрүлүп кетти, глюкоза көбөйүп кетти. Боор чыккан инсулин барып, боордон сигнал келип, бул экөө глюкозаны алат, анан канда глюкоза кайра азаят. Гомеостаз менен азаят, анан стимул. Андан кийин, эгер стимул дейт, уровень глюкозы в кровь попадает ниже заданного значения. Эгер биз активдүү болуп, канда глюкоза азайып кетти да, клеткаларга жетип турубуз керек да, глюкоза энергия болуу үчүнчү. Ошол энергия болуу үчүн жетип туруш керек. Ошол азайып кетсе эмне болот? Кайра дагы уйку безиге сигнал келип, уйку бези глюкагон деген гормон чыгарып, боордон анан глюкоза кайра канга, боор баягы сактаган канын, сактаган гликогенин талкалап, глюкоза кылып канга чыгарып берет, анан канда норма сакталып турат ушинтип. Көбөйүп кетсе инсулин чыгарат экен, запас кылып боор алат экен, клеткалар алат экен. Азайып кетсе уйку бези глюкагон деген гормон чыгарып, глюкозаны канга чыгарып берет экен. Ушул схеманы карап билип алгыла, өтө керек. Переедание и ожирение дейт. Переедение вызывает өтө көп жеш ожирение, семирүүгө, майлуу болууга алып келет экен, который
возникает в результате чрезмерного потребления пищевой энергии, а избыток хранится в жира дейді. Өте көп жеп, аш жасым май түрінде сақтала береді екен да, көп жегендечі. Ожирение способствует развитию диабета. Өте семіріп кеткен, майлы болып кеткен, диабеттің екінші түріне алып келесі мүмкін, ракқа алып келесі мүмкін, рак толстой кишки жоғын чегінің рагын алып келесі мүмкін. Төштегі ракқа алып келесі мүмкін гена. Аялдардың баяғындай бездерінде, төшіндегі бездерінде рактар алып келесі мүмкін. Сердечных приступов и инсульт. Жүрек приступтарына жана инсульттар алып келесі мүмкін гена. Өте көп жегенше, майлы болып кеткенше, майлы семіріп кеткен. Сложность контроля веса у людей очевидна из исследования гормона лептина дейді. Лептин менен контроль болады екен. Лептин менен вес сложность контроля веса у людей очевидна из гормон лептин менен контроль катышат екен ошол салмакты контролдоочу. Мыши, унаследовавшие дефект на гормона, регуляция аппетита лептина становится очень тучными дейді. Гормон лептин қатышат екен, лептин қандай бір көйге болса семіріп жазайып, арықтап кетуі мүмкін екен. Мысалы, мыштарда дейді, шишқандарда дефект гормона регуляция аппетита лептина, лептинде бір дефект болса, бұлар өзгеріп кетуі мүмкін екен. Исследователи, лептин өзгерсе семіріп жазайып, арықтаға. Исследователи обнаружили несколько механизмов, которые помогают регулировать массы тела. Изилдөөчүлөр ар кандай механизмдерди таашып турат, изилдөөнүн аркасында организмдин массасын контролдой турган механизмдерди. Гомеостатические механизмы это цепи обратной связи, которые контролируют хранение и метаболизм жира в организме в течение длительного времени. Гомеостатикалык механизмдер бири-бирине кайра-кайра сигнал жөнөтүп майдын организмде сакталуусун жана иштелүүсүн контролдоп турат экен көп убакытка чейин. Гормоны регулируют долгосрочный и краткосрочный аппетит дейт. Гормондор кыска мөөнөттүк аппетитти дагы контролдойт экен, анан көп узак мөөнөттүк аппетитти дагы контролдойт экен. Кандайдыр бир гормон жетишпесе, биздин аппетитибиз жок болуп, же ашып кетсе, өтө аппетитибиз көбөйүшү мүмкүн экен. Воздействие на центр насыщения в головном мозге. Центр мээдеги бир сигналдарга карата ушулар гормондор контролдойт экен да. Аппетитти. Гормоны, регулирующие аппетит дейт. Каралы эми. Аппетитти көзөмөлдөй турган гормондор. Грелин деген ашказандан чыгат экен, бир гормон бар экен. Бул эгер тамак көп жеп алсак, же болсо неме болсо керек, грелин деген эмне кылат экен? Плюс карагыла жашыл. Бул же тамак көп жеп алсак эмес. Грелин деген ашказандан гормон чыгып, бул плюс жашыл болуп атат, бул оң кайтарым жөнөтүп атат. Стимуляция. Дагы тамак же дейт экен да, грелинчи. Аппетитти жакшы ачат экен. Инсулин тамак жеп алгандан кийин глюкоза көбөйсө чыгат дедик. Глюкоза көбөйүп кетти да тамак жетиштүү. Инсулин не кылат экен? Аппетитти төмөндөтөт экен. PYY деген аппетит бар, гормон бар экен, бул бул дагы аппетитти төмөндөтөт экен. Лептин деген майлардан чыккан. Май тканынан чыккан лептин деген гормон эгер көбөйүп кетсе, бул дагы не кылат экен? Аппетитти төмөндөтөт экен. Билбагыла, инсулин, лептин дегендер да. Эксперимент дейт, мындай бир эксперимент жөнөткөн мыши с ожирением с мутантным геном молбы слева, рядом с мышью дикого типа. Мындай карала мол, оң жакта кичинекей бул жапай мындай жакшы тип, а бул жакта болсо гормондук баягындай контролдоп өзгөрүп кеткен баягындай мутантный гени бар. Тышкан. Бул гормондук немелер өзгөрүп ушундай семирип кетиптир да. Изилдөө жүргөзүп көрүшүптүр да окуучулар. Ожирение и эволюция дейт. Проблема поддержания веса частично проистекает из нашего эволюционного прошлого, когда накопление жира было средством выживания. Эми карала.
из нашего эволюционного прошлого. Эми мурдатан ожирение жана эволюция семирүү дагы мындай эволюцияга мындай байланышат дейт да. Мурда дейт да эми жерлердин өзүндө адам жаныбарлардын жер өзүндө майды сактоосу дагы эмне ошол выживаниясына жашап кетүүсүнө мындай жардам берген дейт да, о мурдатан эле дейт. Виды птиц, называемых буревестниками, дейт, становятся ожирением, как птенцы дейт да. Кээ бир чымчыктардын буревестник деген эмнеси семирип не птенцы болот экен, өзгөрөт экен да. Чтобы потреблять достаточно белка из продуктов с высоким содержанием жира, с цыплятами необходимо потреблять больше калорий, чем они сжигают, да? Чтобы потреблять, достаточно белка из продуктов с высоким содержанием жира. Эми кичинекей убагында баягы буревестниктер өтө көп тамактануубуз керек экен. Пухлый птенец буревестника дейт, демек бул эмне семириш керек экен. Мындай айтканда семирүү дагы кээ бир жаныбарлардын мындай жашашына керек дейт да. Жировые клетки из живота человека дейт да. Эми адамдын адамдагы мындай жировой клеткалар дейт. Обзор. Ондай кичинекей өзүңөргө түшүнүү үчүн схема кылып алсаңар болот. Карала. Ушундай схема кылып алсаңар болот. Эмне кан ооз кылып пищевод, ушу жол ашказан кылып, ашказанда кайсылар чыгарылат. Андан кийин ички ичегиден эмнелер чыгарылат. Андан кийин тоосак ишкер эмнелер чыгарылат, эмнелер алынат, эмнелер алынып, анан боор воротная вена печень дейт, печеньге барган вена менен боорго барат дедик, боорго барып, анан жүрөккө кетет дедик. Ушинтип схема кылып алсаңар болот, өзүңөргө да жатташка ыңгайлуу. Тоостак ишкерде эмнелер болот, көп суу сиңирилүү болот, анан прямо ишкен анустан чыгып кетет. Лимфа, липидтер лимфа менен ташылат экен, монтипчи. Ушуларды ушинтип схема кылып алсаңар өзүңөр жаттоого да ыңгайлуу болот. Ошо тамак сиңирүү системасын бүттүк да, аяктадык эми. Буюрса кийинки темага өтөбүз, кийинки сабагыбызда. Суроолоруңар болсо Telegram каналга кайрылгыла. Болуп турганда.